Кийинкиси коэнзим Q10 артикулу 158-37. Буну сөзсүз түрдө тоже корзинага салыш керек. Неге? Сөйкө тартып алдыңыздарбы? Мен бул окуяны дайыма айтып берип жүрөм, дагы деле айтып бере берем. Менин чоң атам менен чоң энем бар. Быйыл чоң атам 90го чыкты, чоң энем 80ге чыкты. И бир дагы больницага жаткан эмес, ишенесиңерби? Эч качан жаткан эмес. Неге дегенде, текчесинде, баягы кемпир чалдар текчесине коет го, дайыма бат ичип жүрөт да. Мен бул батты биринчи жолу чоң энемден укканмын да. 7 жыл мурун чоң энем мен фабрикте иштеп атамын десем, силерде коэнзим Q10 барбы деген да. Анан мен ал эмне дегем да. Көрсө бул витаминоподобное убинхинон деген нерсе ошол коэнзим Q10 экен. Биздин организмде негизи жалпысынан бул иштеп чыгарылат. Жакшынакай эле иштеп чыгат. Дим байкаган кичинекей балдар как будто батарейка салып койгондой токтобой эле жаны тынбай, нары чуркап, чарчап, эч нерсе болбойт да, мындай энергичный болуп жүрүшөт. Анан возраст өткөндөн кийин 50-60 жаштан кийин бизде чоң ата чоң энелер особенно келин алгандан кийин только төрдө чай ичип эле иш кылбай эле мынтип кеңири жүрө берет, келин кылсын деген нерсе бар да биздечи. Неге дегенде биринчиден психологический фактор, экинчиден анын абалы жок да ал нерсеге. Мен иш кылайын десе эле бат эле чарчап калат, бат эле энергиясы жок болуп калат. Именно неге дегенде ошол жаш балдарда убинхинон көп өлчөмдө чыгат экен да. Возраст өткөн сайын ал спад болуп азайып кеткендиктен адам эч нерсе кылгысы келбей арамза болуп кетет экен да. Ошон үчүн арамза болбош үчүн арамзалык бизге эмнеге алып келет? Ашыкча салмактык, оорулар, нервтенүү, бир иш менен алек болбосо сөзсүз түрдө эмне кылат? Баягы эле келиндин башын жеп, бирөөнү жамандап, кошуналар менен ушакташып, акыбалы ошондой эле кылат да. Эгер биз нарагынан жок өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн, жок келин менен кем болуп калбадым эмес, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрүп, энергичный боло турган болсок, бул биздин өзүбүздүн эле ден соолугубузга жакшы, биз оорубайбыз, көбүрөөк жашайбыз, көбүрөөк элдерге пайдабыз тиет дегендейчи. Ошондуктан бул бизге күч, кубат, энергия бере турган нерсе ошол коэнзим Q10 экен да. Эң көп өлчөмдө коэнзим Q10 бул биздин мээбизде болот экен. Мээбиздечи. Мээбизде көп болгон сайын биз бир материалды мектепте бир ырды жатташ үчүн бизге аз эле убакыт кете беле? 5 минутта баягы переменада ортосунда жаттап алат элек. Азыр бир нерсе материал берсе жаттай аласыңарбы ошондой деңгээлде? Неге? Азаят. Коэнзим Q10 биздин мээбизде азаят экен да. Анан биздин мүлктөрүбүздө болот экен. Эми дагы силерге суроо. Жаш баланын тиштери, же болбосо 20-30 жаштагы адамдын тиштери баардыгы жакшынакай. Возраст өткөн сайын ал тиш түшүп баштайт. Неге дегенде баягы мүлктөрүбүздө ошол убинхинон коэнзим Q10 болгондуктан тишти бекем кармап турат экен да. Тиштин түшүшүнүн да себеби возраст өткөн сайын ал нерсе биздин организмде азайып кетип атпайбы? Ошон